Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар? Кайрадан сиздер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Амансыздарбы? Бүгүнкү күндүн темасы менчик укугу боюнча маек курмакпыз. Ал эми бул маекти бизге куруп бериш үчүн Искендер Эратовду чакырдык элек. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар? Саламатсызбы, урматтуу Индира? Кандай жүрөсүз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бардыгы жакшы, аман эсен бололу. Сиздер кандайсыздар? Жакшы. Өткөн жолугушуудан кийин кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Эмне кылып атасыз? Кандай жаңылыктар болду? Искендер мырза, айтыңыздарчы. Ошондой эле, ошол жаман жаңылык жок болсо, бул дагы жакшы жаңылык деп белгиленет. Ошол аябай күтүп аттык. Качан ошо жолугушат экенбиз деп. Жакшы. Анда маегибизди баштайлы, Искендер мырза. Бүгүн менчик укугу жөнүндө сүйлөшкүбүз келип турат. Абдан кызыктуу тема болушу керек да угармандарыбызга, анткени бардыгыбыз эле менчик болгондо, мүлк болгондо абдан каныбыз кызыгуу менен көңүл бурабыз да. Айтыңыздарчы, ушу менчиктиктин кандай түрлөрү бар? Менчик укугунун негизи түрлөрү бар. Менчиктин да түрлөрү бар, жана формалары бар. Биздин мыйзамдарга ылайык, мисалы үчүн, эгер бир буюм мүлк бир жаранга тиешелүү болушу мүмкүн, бир жарандын менчиги болушу мүмкүн, же болбосо бир топ жарандын мүлкү болушу мүмкүн. Болбосо жалпы мүлк деп аталат. Бул бир жаранга тиешелүү, же болбосо бир нече жаранга, бир топко тиешелүү, бул болсо менчиктин түрлөрү деп аталат. Ал эми менчиктин формалары бул болсо биздин башкы мыйзамда, конституцияда жазылган. Маселен, эгер мамлекетке таандык мүлк болсо, бул мамлекеттин менчиги. Эгер жергиликтүү коомчулукка таандык болсо, бул муниципалдык менчик. Же болбосо жеке биздин физикалык жак деп коет, ишкерлерге, жеке жарандарга, же болбосо юридикалык жактарга таандык болсо, бул жеке менчик деп аталат. Ушинтип менчиктин ушундай формалары бар. Ушул түрлөрү менен формаларын биз айырмалашыбыз керек. Анын мыйзамда жазылган, мисалы үчүн, кээ бир объектилер, кээ бир мүлктөр бул бир гана мамлекетке таандык. Ошондой мүлктөрдүн тизмеси дагы бар. Мисалы ал кандай мүлктөр? Мисалы жерлер. Мисалы үчүн, кээ бир жерлер, мисалы үчүн, жерлер, кен байлыктар болбосо, жаратылыш объектилеринин бардыгы, жерден тышкары, бул бир гана мамлекетке таандык. Ал эми жер болсо, бул мамлекетке да тиешелүү болушу мүмкүн. Жердин дарын өзүнүн категориялары бар да. Мисалы үчүн, Токой чарбасынын, Токой фондусунун жерлери, суу фондусунун жерлери, бул болсо бир гана мамлекеттин менчиги болуп эсептелинет. Башка жаратылыш объектилердин бардыгы бул болсо бир гана мамлекеттики. Жерлер, кээ бир жерлер, мисалы үчүн, Айыл чарба багытындагы жерлер, бул мамлекетке да тиешелүү болушу мүмкүн, жеке жарандарга да тиешелүү болушу мүмкүн. Муниципалдык менчикке тиешелүү болушу мүмкүн жерлер. Жана мамлекетке тиешелүү мүлктөр деп айтып жатпайсыздарбы? Жерлер деп, бул нерсеге имараттар киреби? Негизи имараттар бул кыймылсыз мүлк болуп эсептелинет. Имараттар биз айырмалашыбыз керек да. Кыймылсыз мүлк катары жер тилкеси дагы, имарат дагы, бул жер менен байланышта болгон бардык объектилер бул кыймылсыз мүлк. Ошону менен бирге бул ар бир объектиси жер дагы, имарат дагы бири-бири менен байланышта болгондугуна карабай, бул эки башка объект. Биз буларды бөлүп айырмалашыбыз керек. Жерге болгон мындай ситуациялар бизде көп да. Мисалы, жер болсо бир жаранга тиешелүү. Ал эми ошол жерде турган, мисалы үчүн, 3 кабаттуу имарат деп коелу, ал болсо башка жаранга тиешелүү. Ушундай да болушу мүмкүн. Кээ бир имараттар албетте бир гана мамлекетке тиешелүү. Мисалы үчүн, биз укук коргоо маселеси дейли, биз мамлекеттин коргоо мындай объектилери бар, мындай стратегиялык маанидеги, бул бир гана албетте мамлекетке тиешелүү. Жана мүлк жөнүндө айтып кетпедиңиздерби? Ошо мүлктүн дагы түрлөрү болсо керек, кандай? Жана сиз мисалы кыймылсыз мүлк жөнүндө эске салып кеттиңиз, дагы кандай мүлктөр бар? Негизи мүлк бөлүнөт да, кыймылдуу мүлк жана кыймылсыз мүлк деп. Анан ошону менен бирге биз булардын ар бир кыймылдуу мүлктүн жана кыймылсыз мүлктүн укуктук режимине да көңүл бурушубуз керек да. Мындай болушу мүмкүн,
кайсы убакта жана качан ошол кыймылдуу мүлккө бул мен жеке менчигим болуп эсептелинет, кайсы убактан баштап менде менчигим пайда болот. Жана мисалы үчүн кыймылсыз мүлктө бизде проблемалар көп да практикада. Мындай кыргызча эле кол кармашып туруп, ой, мен жерди сатып алдым деген ситуациялар көп. Же болбосо мындай имаратты сатып алдым, же болбосо мисалы үчүн бизде мындай мошеннический түрдө бар да, алдамчылык. Мисалы нотариалдык түрдө ошол эле бир келишимди, бүтүмдү даярдашат, нотариалдык түрдө тастыктайт. Вот. Бирок ошол эле убакта кыймылсыз мүлккө анын менчиги болуп эсептелбейт. Биз кыймылсыз мүлктү айтып кетишибиз керек. Бир гана мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин гана мамлекеттик каттоодон бул тийиштүү орган бар бизде, госрегистр деп, мамлекеттик каттоо кызматы. Ошол мамлекеттик каттоо кызматтан ошол келишим, ошол кыймылсыз мүлк өткөндөн кийин гана ошол мүлктү, ошол жер тилкеси болобу, имаратты болобу, ошондо гана бул жеке менин менчигим деп айта алсак болот. Ага чейин кандайдыр бир келишим түзүлбөсүн, кандайдыр бир ошол тастыкталбасын, көбөлөндүрбөсүн, мисалы үчүн нотариат тарабынан баары бир каттоодон өтмөйүнчө, ал болсо жарамсыз болот, ооба. Ал болсо мыйзамга ылайык, мурдагы менчик кимге тиешелүү болсо ошого эле тиешелүү. Кимге катталуу болсо ошону кол болот экен да. Түшүнүктүү. Анда мисалы сиз менен мен кандай келишим түзүп алып бир жерди мен сизге сатпасам дагы, эгерде ал мамлекеттик каттоодон өтпөгөн жер боло турган болсо, мен баары бир сатуу укугуна ээ эмескем да. Ооба. Биз ушул келишимди милдеттүү түрдө каттоодон өткөрүшүбүз керек. Анан милдеттүү түрдө каттоо деген бул бизде бир эле орган бар. Бул мамлекеттик каттоо кызматы. Ал жактан эгер биздин келишимди бүтүмдү өткөрбөсөк каттоодон, анда ал мисалы үчүн жер тилкеси меники эле болуп калат. Мисалы үчүн мен сатуучумун, сиз сатып алайын деп атасыз. Бир гана өткөндөн кийин гана ал сиздики болот. Анан ошону менен бирге биз унутпашыбыз керек да. Мисалы үчүн бизде кээ бир жарандарыбыз мисалы үчүн мага тиешелүү эмес эле мүлктү, мага тиешелүү эмес, бирок меники деп эле алдап сизге сатып атам. Ошого да биз көңүл бурушубуз керек. Мисалы өткөн текшеришибиз керек экен да. Ооба. Бул мамлекеттик каттоо кызматы милдеттүү түрдө эгер сиз кайрылсаңыз, кандайдыр бир жаран кайрылбасын, милдеттүү түрдө алар жооп бериш керек. Мисалы үчүн элестетели, могул жер тилкеси мени кызыктырат деп. Мен барып туруп, бул акылуу кызмат, өзүнүн ставкалары жазылган, чоң сумма эмес, ошол каттоо кызматына кайрылсам, алар мага айтыш керек. Бул кимге тиешелүү, кайсы менчикте жана кайсы келишимдин негизинде. Келишим болобу же органдын чечими болобу, ошонун негизинде ушул 2-3 информацияны мага айтылыш керек. Мындайча айтканда, Искендер мырза, мен туура түшүндүмбү? Бул маалымат ачык, ачык булактарда болуш керек. Мисалы, мен деген кошунамдын кошунамдын жерине кызыгып калсам, мен баягы мамлекеттик каттоо кызматына барып, ошол жер тилкеси боюнча мага маалымат бергиле десе, алар бере алышабы? Ооба, албетте. Албетте берет. Бирок бул акылуу, айттым. Буга негизи тыйын төрөнүш керек. Ошону менен бирге, мисалы үчүн мындай ситуациялар көп да. Сиз айтып атпайсызбы, кошунамдын жери деп, сиз аны кантип билесиз? Ал кошунаңыздыкы же кошунаңыздыкы? Мисалы, жөн эле мисалы үчүн дарбаза куруп алды дейли да. Бизде азыр ситуация көп да, мындай кызыл линия деп коебуз, ошондо баардыгы эле чыгып кеткен, бири-биринен кирип кеткен деген болот. Бул дагы орчундуу маселе. Анан биз мындай ар кандай нормалар бар, баягындай үй куруп атканда снип деп коет, ошондой нормалар, ошолорду карабай эле бири-биринен кирип кеткен ситуациялар көп. Ошон үчүн ушуну тастыктайын десеңиз, сиз албетте мамлекеттик каттоо кызматына кайрылсаңыз болот. Албетте. Кайсы бир участокты мен билгим келсе, барып сурасам болот. Алар мага укуктук режимин, кайсы келишимдин негизинде кимге тиешелүү маалымат берет. Түшүнүктүү. Жер тилкеси, үй, имараты деп сүйлөшүп калбадыкпы? Мисалы, ушул маселе боюнча жаштарыбыз үй бүлө куруп жатканда, эки жаш жаран үй бүлө курду дейли. Анан тилекке каршы ажырашып кеткен да көрүнүштөр болот. Анан ошол ажырашканда жанагы үй кандай болот? Бөлүнөбү же ошол эле эсинде калып калабы? Ошол жөнүндө айтып бересизби? Аябай актуалдуу суроолордун бири болуш керек. Ошол сиз туура айтасыз. Бизде аябай тилекке каршы мындай ажырашуу маселеси көп кезигет. Биз эмнеге көңүл бурушубуз керек? Биринчи, ошол эки жубайлардын ортосунда нике келишими барбы же жокпу?
эгер нике келишими бар болсо ошол нике келишимде негизи жазылат да. Ошол ар бир мүлктүн режими эгер ажырашуу болсо, анда кимге эмне таандык болот. Бул биринчи. Бирок мындайча айтып кетсек, бизде аябай көп пайыз нике келишими негизи практика түрүндө көп кезиктире албайбыз да. Практика түрүндө эгер мыйзамга ылайык кандай болот? Эгер никелешүүгө чейинки, мисалы үчүн бир жараныбызга таандык болгон мүлк никелешкенден кийин деле, ажырашкандан кийин деле ошол бир жаранга кимге таандык болсо, ошонуку эле болуп калынат. Бөлүнбөйт. Экинчи ситуация. Эгер мисалы үчүн эки жубайлар нике келишти, анан ошондо эгер мисалы үчүн ошол кандайдыр бир мисалы үчүн үй сатып алышты дейли. Эгер үй сатып алса, биргелешип туруп үй сатып алса, эгер ажырашуу болсо, анда 50-50% болуп бөлүнөт. Мындай ситуация болушу. Бирок кайсы мүлктөр кирбейт буга? Биргелешип, мисалы үчүн нике бар, эки жубайдын ортосунда, бирок бир жубайына мисалы үчүн белек катары же мурас катары кандайдыр бир мүлк келсе, ажырашууда дагы ал мүлк бөлүнбөйт. Бул эки момент бар да ошондой. Ал мисалы жанагы белек катары келген, белек катары келген мүлк сөзсүз түрдө баягы документтик тарабынан тастыкталыш керек да, баягы жазылып берилиш керек же кандай болуш керек? Албетте. Эгер ошол жаранга белек катары келиш керек. Ушул келишим бар бизде. Ошол бир гана белек катары же мурас боюнча келсе, ушундай эки момент бар. Ошондо гана ошол жарандыкы гана болуп эсептелинет. Бул биринчи. Экинчи, кантип тастыкталыш керек? Мисалы үчүн, эгер кыймылсыз мүлк болсо, мен жогоруда айткандай, кыймылсыз мүлк болсо, албетте ал мамлекеттик каттоодон өтүш керек. Мамлекеттик каттоодон өткөндө, ошол каттоо кызматы сиздерге атайын документ берет. Же болбосо мисалы үчүн техпаспорт деп коебуз. Эгер имаратыңыз болсо, техпаспорт. Ошол техпаспортто жазылыш керек. Эмненин негизинде, мисалы үчүн жаңы менчикеси болуп атат да. Кайсы келишимдин негизинде сизге келди деп. Ошол жерге жазылат. Бул келишимдин негизинде же мураскөрлүктүн негизинде деп. Же болбосо сатып алуунун негизинде. Эгер сатып алуу болсо, бул албетте анда бул ошо жеке бир гана жубайдыкы болуп эсептелинбейт. Бөлүнүш керек, Албетте бөлүнүш керек ооба. Жакшы. Үй бүлөлүк баягы мүлк жөнүндө сүйлөшүп атпадыкпы? Анан азыркы тапта жаштарыбыз баягы активдүү болуп, анча-мынча баягы ишкерликти баштап, ишти баштап атышат. Мисалы, эки дос биргелешип алып бир бизнес башташты. Бизнес баштаганда, анан жанагы бизнес кимге таандык болот? Жана кандай бөлүнүш керек болот? Эгерде бөлүнүүгө учураса, ал жакты кандай чечсе болот? Негизи, эгер ушундай жалпы мындай бизнес же ишкерликти алып жүрөлү десек, албетте бул келишим негизинде болуш керек. Бул жерде мындай ар кандай формулар бар да. Биринчиси бул болсо эки физикалык жак, жарандар, булар болсо келишим негизинде иштешет. Бул биринчи. Ошол келишимде жазылат. Мисалы үчүн, бизге ошол бизнести, ишкерликти башташ үчүн мисал келтирели, 100 000 сом керек дейли. Менин колумда 70 000 бар дейли. Менин досумдукунда 30 бар дейли, 30 000. Ошондо 100 000. Демек 70% болгон кирешелерди, чыгашаларды мен жактан болот, 30% ал тараптан болот. Бул негизи мындай джентльмендик келишим болбош керек. Бул мындай кагаз түрүндө болуш керек да. Бул ооба. Анткени кийин кандайдыр бир чирик чатак чыкса, бул кандайдыр бир проблемага алып келиши мүмкүн. Бул биринчи. Экинчи, эгер ушул эки жаштарыбыз иш аракет ушундай бизнес жүргүзөм десе, алар юридикалык жакка ачса болот. Ошол юридикалык жакты ачып атканда, баягындай биринчи документин даярдап атканда, ошол документтерге жазылат да, устав деп коебуз. Ошол жакка жазылыш керек. Пайыздарбы? Ооба, пайыздын кимге кандай пайыз? Мисалы үчүн, эгер 50-50 болсо, анда 50-50 деп жазылат. 90-10, ким кандай өзүнүн салымын киргизсе, ошол салымына ылайык. Салым бул бир гана милдеттүү түрдө финанс эле болбош керек. Мисалы үчүн, кээ бирлер интеллектуалдуу салым алат. Кээ бирлер мисалы үчүн өзүнүн мындай кандай десем, кандайдыр бир чыгармадан түшкөн пайыздарын, кирешелерин коет. Бул ар кандай мүлк болушу мүмкүн. Анда ошол такталып жазылышы керек, жана уставта, аныкталып, тактап жазылыш керек. Анткени кийин, мисалы үчүн, ошол эле киреше болобу, чыгаша болобу маселелерин чечип атканда,
кийин проблемага алып келбейт да. Анан ушунун негизинде баягы жаштарга кеңеш берип кете турган болсок, сөзсүз түрдө баягы кылган иш аракеттерди документ түрүндө белгилеш керек экен да, баягы достун сөзүнө ишенем деп эле иш алып бара берген болбойт экен да. Жок, ооба, албетте. Бул биринчиден бул башка нерсени далилдебейт. Мисалы үчүн досум болсоң дагы обязательно контракт түзүшүбүз керек деген эмес. Албетте, достукту биз жоготпошубуз керек, досторубуз менен урушпашыбыз керек. Бул ушул эле досторго биринчисине дагы, экинчисине дагы бул кайра практика түрүндө кайра өздөрүнө пайда алып келет. Эгер кагаз Коопсуздукка алып келсе керек, албетте, бул алардын эле коопсуздугу эмес. Мисалы үчүн бул мамлекеттик органдарга да жеңилдик. Мисалы үчүн мен мисалы үчүн контрагент деп коет. Мен ушул мисалы үчүн башка үчүнчү дагы бир тарап, юридикалык жакта эле бул менин досум менен кошо бирге иш алып жүргүзүп, бир проект жүргүзөлү деп атабыз. Бул аларга дагы бир кандайдыр бир кепилдик, гарантия болуп эсептелинет да. Эгер бизде кагаз түрүндө анык так болсо, бул аларга дагы жеңилдик. Бул бизге дагы эмес, башка тараптарга дагы, биз менен иштеген мамлекеттик органдарга да бул чоң жеңилдик. Канчалык биздин иш аракеттерибиздин бардыгы так анык болсо, ошончолук кийин мисалы үчүн бизде сотко кайрылбайбыз. Ошончолук башка органдарга мындай ар кандай арыз түрүндө биз кайрылбайбыз да. Анткени биздин бардыгы документ түрүндө так болот. Документтин түрүндө эле маселебизди чечип алсак болот экен да. Албетте. Баягы биз бир аз ишкерчилик бизнес тарабына кирип жаткандан кийин мындай суроо туулуп жатат, Искендер мырза. Азыр баягы товарлардын аталыштары, бренддер деп коелу, ошондойлор бактыбызга жараша чыгып атпайбы? Анан ошол нерсени баягы интеллектуалдык менчик деп коебу, ошол нерсени дагы өзүн кандай сактап калыш керек? Мисалы, мына момундай аталыш бул менин менчигим, анан бул мага мындан түшкөн каражат же болбосо пайда мага түшүш керек деген процессти кантип мыйзамдаштырып алса болот? Мен азыр мындай бардыгыбызга белгилүү, дүйнө жүзүнө белгилүү болгон товарлардын аттары, бренддер бар. Мен аларды мындай реклама же антиреклама катары, жарнама катары кылып айтпай эле коеюн. Бирок белгилегенде ошол кээ бир бренддер миллион эмес, миллиард тыйын турат да. Аябай чоң суммада турат. Албетте, ушундай бренддерди мыйзам түрүндө биз өзүбүзгө мындай коргоп алышыбыз керек. Кантип коргосок болот? Бизде бизде орган бар, атайын орган бар. Бул Кыргыз патент. Ошол жакка кайрылып, мисалы үчүн ошол эле интеллектуалдык менчик деп атпайбызбы? Интеллектуалдык менчиктин кайсы түрү? Бул бренд болобу, же болбосо бул автордук чыгарма болобу, же болбосо бул кандайдыр бир программа болобу, кандай гана менчиктин, интеллектуалдык менчиктин түрү болбосун, ошол укугу бар органга кайрылып, ал жерде ошол өзүбүздүн укугубузду биз каттап алышыбыз керек. Анткени эгер биз өзүбүздүн укугубузду өзүбүз каттабасак, анда бизди мыйзам, мамлекет кантип коргойт? Биз өзүбүз биринчи бул өзүбүзгө керек. Жаран биринчи иретте өзү барып каттап, кандай десем, өзүнүн стандарттары менен каттап алыш керек турбайбы? Өзүнүн процедурасы бар алардын, ооба. Каттап алыш керек албетте. Так. Искендер мырза, сизге чоң рахмат кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн. Абдан маңыздуу, анан терең маек болду окшойт деп терең ишенем. Сиздерге акырында жаштарга кандай кайрылат элеңиз, кандай каалоолоруңуз бар эле, Искендер мырза, ошол жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз? Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Биз азыр бул жакта менчик боюнча айтып атабыз. Менчик укугу бул жарандыктын, бул жарандык эркиндигинин бул биринчи белгиси болуп эсептелинет. Кудайга шүгүр, бизде мурдагы тарыхка карасак, бизде менчиктин формалары көп. Жеке менчик деген бизде да аябай өнүктүү. Мыйзам тарабынан бизде ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Ар бирибиз, ар бир жараныбызга, ар бир жаштарыбызга каалайт элем, канчалык көбүрөөк аракет кылсак, ошол аракетибизди мыйзамдын негизинде кылсак, аныктап, тастыктап кылсак, бул өзүбүздүн өнүгүшүбүзгө эле алып келет. Бардыгыңыздарга ошол ийгилик каалайм. Бирок бир гана мыйзамдын негизинде иш аракетти жүргүзүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө баягы документалдуу түрдө тастыктап алышыбыз керек экен да? Албетте. Эгер каттоо болсо, каттоо түрдө, эгер мисалы үчүн кандайдыр бир келишим түзүү болсо, обязательно милдеттүү түрдө ошол келишим түзүп кылышыбыз керек. Анда кызыктуу маегиңиз үчүн чоң ыраазычылык билдирем, Искендер мырза.
Бүгүнкү теманын алкагында кызыктуу маекти Искендер Иратов куруп берди. Ал эми үн режиссерубуз Сергей Каргин. Алып баруучулук кызматты мен Индира Темирканова аткардым. Урматтуу угармандар, кайрадан үндөшүп угушканча сак саламатта туруңуздар. Чоң рахмат.